буга чейин мэр мындай айтканда ушул жакта болгон үйлөрдүн баарын алабыз деген сөз айтылган, чынбы? Ошондо мэрдин айткан турамыз болот атабы? Берген маалыматы мындай айтканда. Мен сиз укпай атасыз, мен суроомо жооп бербей атасыз. Парктын границасы такталдыбы? Жок, парктын границасы такталдыбы? Элди орукчаңыла турган болдуңар го. Сиз басып келбедиңиз, туурабы? Неге бүгүн именно 20 майда сынокту баштайын дегенде келип атасыз? Эл прокуратураны парк жөнүндө сөз болуп атат биякчы. Парк жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мен сага дагы бир жолу айтайын. Монда бөлө. Сага мен сизге. Отуруңуз, мындай кылыңыз. Siz ошого эмнени чечкени келдиңиз, ушуну айтып бересиз. Башкы прокуратура ошо регистрациядан каттоодон өттү беле? Башкы прокуратура өзү жол берет ага. Макулбу? Ар бир келген мэр сайын өзгөртө береби, өз каалаган жасай береби. Мындай мэрди жумуштан кетириш керек болчу. Элди туруктуруп жактан тиги эмеге мындай эме туура эмес эмеге эме кылбаңыздар. Негизи туура эмес эме эмес. Отуруңуздар, байкелер. Буга чейин мыйзамсыз деп канча объект таптыңыздар? Ошону эле прокуратурага кошкондо канчаны таптыңыздар? Биз сизге дагы бир жолу айтайын. Биз 136 билдирме бердик. 136 билдирменин 60тай иштеп кабыл алды. Тилекке каршы калгандары кабыл албай коюшту. Жаап коюшту эме кылды. Калгандары ошолор менен биз ишин 136 ичинде башкы прокуратуранын имараты барбы? ичинде бар. Болуш керек бийже барбы? Так маалымат берсеңиз. Мен ал ичинде биз азыр могу жеке кемелерге берилгендер берилди. Айым неге ал эгерде ал деле парковый зонада болтпайбы? ал эгерде мыйзам эмес Урматтуу аким, мэр өзүнүн токтому менен азыркы мэр мурдакы мэрдин токтомун чокко чыгара алабы? Токтом менен. Мүмкүнбү ошо мыйзамдуубу? Ошого жооп берип койсоңуз? мыйзамдуу десин. Ошон үчүн сотко кайрылып атабыз. Сот кандай чечим чыгарып берсе ошонун негизинде. Мыйзам болсо сот мыйзамдуу десе мыйзамдуу. Жок, эми силер биринчи сотко берер алдында юристтер менен акылдаштыңар да, чынбы? Акылдашпай анан жөнүндө кылмак керек. Анын баарын карап чыктык. Нет, вот вы же направили уведомление. До направления вы должны были их к ответственности привлечь. Они же продали обычным людям. А вы их не привлекаете к ответственности, а начинаете с нас. Что вы Это все будет параллельно. Вы их не привлекаете. Я Почему вам вы еще раз их объясняю. Они же продали обычным Вы меня послушайте. Аларды биз чечимге чыгарып койгон жокпуз да, аларды мындай жаап жашып койдук. Ошон үчүн баардыгы бирдей болсун деп, ошол чечимдерди прокуратурага берип атпайбыз. Мыйзамдуулугун карап чыгыңыздар, баасын бериңер деп. Ошон үчүн болот. Агерде биз аларды бербей койсок, сонда айтсаңар болот. Анын баары изилдейт. Анын баары изилдейт. Анын баары изилделет. Бул болсо параллельно. Шаарды өзүңүздүн районуңузду өнүктүрөм деп жүрөсүз да, туурабы? Биздин мамлекет башчылар дагы ошонун үстүндө иштеп атат. Биз билебиз, президентибиз дагы, өкмөт башчысы дагы. Сиз ошолордун курсу менен кетип атасыз, туурабы? Мына бизге уведомление бергенине мэрдин 1 айдан ашты. 1 айга чейин бир басып келбедиңиз го буяка. Биздин акимибизсиз, туурабы? Мен өзүм Депутаттар бар. мына элдин ою карасаңыз бир басып ушу. Элде ооруп, айылда жак өлүп калыш керек. Сиз келипсиз. Бир келбедиңиз. Бизге жок дегендечи мына. Жок, мына мэрияда депутаттар бар го, биздин гор кеңештен. Ошолор келсе, биздин Октябрь районунан шайланган Дастан Далабаевич депутат. Ошолор келип, биздин элдин көйгөйүн угуп, элди орукчаңыла турган болдуңар го. Сиз басып келбедиңиз, туурабы? Неге бүгүн именно 20 майда сынокту баштайын дегенде келип атасыз? Мурда келгенге мүмкүнчүлүк жок беле? Урматтуу мэр, биз сизди сыйлайбыз, бийлик сыйлайбыз. Биз закон жолу менен кеткенге даярбыз барыбыз. Элди кыйнабаш керек да. Мына элдин ою ошол болуп атат. Элди туруп жактан тиги эмеге мындай эме туура эмес эмеге эме кылбаңыздар. Негизи туура эмес эме эмес. Отуруңуздар, байкелер. Байкелер. Ошон үчүн мына билдирмелерди ошон үчүн таратылат. Ошо жүргөнүбүздүн баары ошондон болуп атат да. 136 билдирме эмне тиги асмандан түштү. Ошонун баарын биз тараттык да. Ошол дери менен
Ошон үчүн чогулуп атат. Ошондой болуп атат. Анан элдин акыбалын сурап дегенде банын баарын биз келип эле билип эле ошонго билдирмени баарын таратып бергенбиз. Ошол жерде мына келдик, мына мен келдик, мына келдик. Ошон үчүн сиздерге бир ай бердик да. Урматтуу аким, бул парктын границасы аз. Урматтуу аким, бул парктын границасы такталды беле, кайсыл жерден чеги? Өнүгө. Ошол шаардыктарга ыңгайлуу шарт түзүп берет. Ошонун баары парк сквердин баары кирет. Мыйзамсыз кабыл болгон, мыйзамсыз база болгон же мыйзамсыз салынып турган объектлердин баарын калыбына келтиребиз, айтып коеюн. Ошон үчүн Бул парктын границасын тактадыңыздарбы? Ошонун баарын сот аныктап берет. Мен сиз укпай атасыз, мен суроомо жооп бербей атасыз. Парктын границасы такталдыбы? Жок, парктын границасы такталдыбы? Парктын границасын ошол токтомдо даана чечип айтып берди. 92-жылдын эмесине, картасына, чек арасына кетирилди деп. Ошонтип турат. Башкы прокуратура ошо регистрациядан каттоодон өттү беле? Башкы прокуратура өзү жооп берет ага. Макулбу? Жок, силер тактаган жоксуңарбы аны? Анын баарын башкы прокуратурага сурасаңыздар, алар өзү тактайт. Жок, анда эмнеге бул жакка келип атасыңар? Түшүнгөн жокмун. Мамлекеттик ал жакта чечиле турган нерсе. Анда сиз ага кен прокуратура коя туруңуздар. Ал прокуратуранын историясын билесиңер да, прокуратура салган эмес аякты. Аяктын Акаевдин библиотекасы болгон. Чынбы? Чекти билесиңер. Кен прокуратура ал өзүнүн ишин ал эме кылат. Алга сиздер даже аралашпай деле койсоңуз болот. Ага кандай болду, мыйзам чегинде анын баары чечим чыгат. Жок, бул Кен прокуратуранын парк жөнүндө сөз болуп атат биякчы. Парк жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мен сага дагы бир жолу айтайын. Мондай жөн эле Сага мен сизге. Отуруңуз, мындай кылыңыз. Жөн эле мындай провокационный суроолорду бербеңиздер. Мен сизге дагы айтып. Кандай суроо бериш керек сизге? Мен сизге дагы түшүндүрүп берем. Прокуратура боюнча алга дагы как положено билим менен берилет. Аны дагы мыйзам чегинде чечилет. Мен дагы кайра айтайын. Прокуратура же баланча же байгеде бизде андай эметилген жок. Баары ошо чечимде кандай көрсөтүлдү, ошонун баары калыбына кетти. Бүгін бұл іштер болу деп түшүндүрүү иштери. Сиз ошол эмнени чечкени келдиңиз, ушуну айтып бересиз. Бүгүн эмне иш болот? Бүгүн сиздер мына элдер чогулду деп мына 20-сына деп айме кылганбыз. Мына жакын арада биз снос коюлган. Ага чейин эмне кылдыңыз? Ага чейинкиси макул. Бүгүн неге келди, ушуну билдиңиз. Сиздерге ошону түшүндүргөнү келди. Түшүндүрүп атасыз. Аркыны сурасак да жок деп атасыз. Эмнени жок деп атабыз? Прокуратура сот чечет деп атасыз. Сиз мындай элдерге бир ак оюңузда эмне айта Мен аласыз? сиздерге айтып атам. Мыйзамдуу мэриянын чечиминде так бардыгы прям пошагово аныкталган. Ошол иш менен иштейбиз. Бул идея кимден келди? Биздин конституциялык укугубуз бузулуп атпайбы бул жакта? Укукту бузулган сиздерге мына эмени сончо соттук. А силерде мэрияда юротдел жокпу? Эмне үчүн биздин жалобага жооп Мен бербейт? сиздерге дагы бир жолу айтайын. Мэриянын чечиминде чоңуз мэриянын чечиминде сиздин келип мына объектиңерди незаконный деп андай чечим жок. Аякта болсо мэриянын буга чейинки айрым чечимдерин мыйзамдуулугун жокко чыгарып анан кийин ошону берип атабыз. Жокко чыгарып салсаңар незаконный болуп калабыз. Ооба, ошон үчүн анан кийин Эмнеге чыгарасыңар незаконный болуп? Ошол суроо болуп атпайбы? Эмнеге чыгарасыңар? Кайсы мыйзамга таянып ошону чыгарып атасыңар? мыйзамдар баары көрсөтүлгөн чечим. Кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн? Айтыңызчы. Айтыңыз, статьясын айтыңыз. Окусаңыз аны соттон Жок ал. Ошон үчүн жооп бере албай атасыңар. Границанын чеги жок болсо, даны айта албайсаңар, кантип? Кайсы статьяга, кайсы семейный кодекстин статьясына таянып атасыңар? Бардык өтөбү же ушул эле Ататүрк паркына айланасы эле өтөбү? Жер суну Ататүрк паркына айланасы эле же 92-жылга кетип атсаңар же бардык жилой массив Жок, байке, чечимде бардык жыл массив деген жок. Эмнеге баарын карабайсыңар анда? баарын карашпай. Неге 92-жыл баарын карабайсыңар? Карагачы урушун Алгыла, сельхоз землелерин баарын алгыла анда. жок 92-жылга келгенде баарын алыш керек болот да. Завод фабрикалар баарын өтүш керек. Биз ал чечимде 92-жылдын границасын аныктап туруп берип атабыз. Буга чейин мына мен айтайын. Буга чейин бир дагы бийликтин, бир дагы шаар жетекчиликтин мындай эти дагы күчү да жеткен эмес.
ошол границалардын, парктын границаларын определять эткен. Биринчи максат ошол. Ошол эле тети турган чыгып жүрбөйсүздөр мына дружбаны. Ошол эле чыгып жүргөн ынтымак. Ооба, ынтымак деп турат, бирок аныкталган эмес. Бир дагы эмен эмес. Ошонун негизинде чыгып турган эң биринчи максат ошол. Калганы болсо жөнөкөй элдер бияқта алгандан кийин эркиңер жетип атат да. Жөнөкөй элдер алып алгандан кийин азыркы бийликтин эркиңер жетип атат да. Ошондой. Мурдагы жашагандар атканда эркиңер жетпей, эми жетип атат. Денсаулык эмне болду? Денсаулык биринчи да. 2005-жылы. Сиздерге эчеме болгон жок. Денсаулыктан Агай сүйлөңүз. Азыр өкүл айтып атпайбы, мектепчи. Мэрияның чыккан чечими бизге закон дейт. Бул мэрия деген провокация кылып атат, дестабилизацияга ошо түртүп атат. Бийликтин баарын тең. Эч качан мэрияның токтому мыйзамсыз, бул эме мыйзамсыз чыгарган өзүн токтому мыйзамсыз. Мурунку чыгарган токтомдорун бир гана соттого отурат. Аны мэрия жогото албайт. Биз айтып атат. Хынтыксыз эч бир эмес көңсүз деп аны бантын аткарабыз дейт. Булар аткарабыз эткен себеби, аткарган себеби түшүнүк менен орустар айткан понятие жасайбыз деп атат. Эмне өкүл айтып атат. Мурунку бийликтердин колу алы жеткен эмес. Мына биз жаңы келдик, эми алыбыз жетет деп атат. Жөнөкөй элге жетет. Эмне үчүн жетет? Бир мурунку бийликте ал эмне үчүн жеткен эмес? Алар мыйзамды бузган эмес, бузгусуда келген эмес, берилген кызык китептерди жокко чыгара алган эмес. Эми булар бар сурап атасыздар, эмнеге келдиң деп атасыздар өкүлдөр. Бул келип айтыш керек болчу. Урматтуу туугандар, ушундай илгерки мурун мыйзамсыз бериптир китептер бар тең. Мына 5-6 мэрди соттоп атабыз, архитекторду соттоп атабыз, ошо кол коюп койгон кишилердин, госрегистердин колун соттоп атабыз. Мына баарын жопко тартып атабыз. Ошолордун мүлктөрүн алып атабыз. Ошол мүлктөрүн силерге таратып берген атабыз. Мына 10 миллион, 1 миллионго, 500 миллионго сатып алсаң үйдү. Биз 500 миңди 5 миллион кылып беребиз. Миллионго сатып алганда 10 миллион кылып беребиз. Ошентип айтыш керек болчу. Анан биз деген музык беребиз, талкап беребиз. Анан кусуп беребиз. Ошо туура эмес. Мен өзүм укук коргоочумун, адвокатмын. Мына моундай менде проектте документтер турат. Качан булар документтер ушуну алып туруп өзгөртүп атышат. Ар бир келген мэр сайын өзгөртө береби? Өз каалаган жасай береби? Мындай мэрди жумуштан кетириш керек болчу. Кармаш керек болчу. Анан өкүл келип алып туруп мына бекерден сурап берген болсо, эмне юристиңер жокпу деп сурап атасың. Юрист болгондо ал ачык айтмак. Мэр, сен туура эмес кылып атасың. Аким, ака берсин. Сен туура эмес иш кылып атасың. Элдин алдында туура эмес сүйлөп атасың. Мыйзам биринчи элдин алдында сүйлөрдүн алдында бир юристтер менен кеңешип кетип сүйлөсөң болмок, десе болмок. Мен такай арга келип айтам. Эмне үчүн бизде мамлекетте 3 жол көңтөрүш болуп кетти. Көңтөрүш болуп кеткен элдер ач калчылыктан эмес, жумуш жок болуп калгандан эмес. Адамдын укугу бузулгандыктан провокация болуп кеткен, ошондон көңтөрүш болуп кеткен. Азыр айтып атат. Бизде сот менен чечебиз. Андай провокация менен токтоттулар. Андай провокация кылбаңыздар. Биз сизге атайын келип, мына Монголдо өткөн, анан кийин сиз өзүңүзгө бир кандай бир бал эме кылышты эме кылбаңыздар. Мен жокмун. Биз болсо, мен айтып атам, мэриянын чечими биз аткаруу бизге. Аны мыйзамсызын, аны болсо сот чечип берет. Ошон үчүн анан неге юротделиңер жооп бербейт? Юротдел жооп берет, ошон үчүн жооп берген жок бизге. Саботаж кылып атат бийликке. Саботаж кылган жок, эч ким эчтеке кылган жок. Ал өзүнүн ишин жасап атат. Кандай өзүнүн ишин? Көрүп турбайбы? Мен сизге да айтайын. Могул турган парктардын тиякта турган эмелеринин калыбына келиштириш үчүн
биринчи чегин неме кылат. Ошон үчүн чегин анықталган мына турган боюнча кызыл китепке эмнеге тиесиңер? ошон үчүн берилип атат. Анан кийин калганын болсо калган бир тараптуу болбош үчүн эме кылбаш үчүн мына буга чейинки чечимдердин күнөөнүсүн күнөөмесин укук органдарга прокуратурага берилип атат. Ошолор болсо тактагынан бизге келбейсиңер. укук баасын ошолор берет. Ошолордун укук баасын берет. Чаптап атпайсыңар алып келип туруп эле. Бүгүн снос кылабы же эмне болот? Карабай чаптап атпайсыңар. Мен дагы бир жолу кайталайын. Жакын арада муниципалдык айрым чыгып кеткен жерлерге жанакыдай легкий конструкциялуу заборлор ошолордун баарын Аны биз добровольно алабыз өзүбүз. алабына келтиребиз. Ким билсе, что забору туруп алган, же бир болгон, аны өзүңүздөр өз эмиңиздер менен. Калган бергиле өзүбүз жылдырабыз. Ошон үчүн биз сиздерге 136 билдирме берип, ошону тактап эме кылып келди деп атабыз. Анан кийин снос кылабыз. Эгерде туура эмес муниципалдык жерге чыгып алсаңар, Сыносты өзүбүз кылабыз, заборлорду өзүбүз жылдырабыз. анда билсеңиздер, эгерде ким билсе, что бул забору же бул эмеси турган эме туура эмес болсо, аны өзүңөрдүн эле ыктыярыңар менен алып Бүгүн сиз ушинтип айтып атасыз. Эл уккан маалымат башкача болуп атпайбы? 20-сында келебиз, бузабыз, алабыз деп атпайсыңар. Аякта болсо 92-ге такап атасыңар. Кайра эле өзүңүз билип турасыз да жакшынакай эле. Билип турабыз, 92-ге такаганда карасаңыз, изучун баары ошол жерден башталып атпайбы? Кызыл китеп менен кантип кууп чыгасыңар элди? Кул сиздер кууп чыккан жоксуз. Мен сизге дагы бир жазып атпайсыңар Мен сизге дагы бир жолу түшүндүрүп атам. Биринчи этапта биз муниципалдык жерлерге чыгып алган айрым конструкциялар болобу, тосмолор болобу, заведениялар болобу, зданиялар болобу, ошолорду легкий эмес кандай болсун, өз калыбына келтиребиз. Дагы бир жолу түшүндүрүп коеюн. Экинчисинде сотко мына 90дон ашып биз иск дайындадык. Мына бир чечимди бир тараптуу кылып эле мына снастеп салды деп үчүн ошол жерде сотто кандай чечим чыкса, сиздин укуктук жана эмеңиз боюнча ошол менен иштейбиз. Эгерде сот кандай чечим чыгат болсо, ошого биз дагы сизди мэр кылабыз керек болсо, элге жакшы иштеп бериңиз. Мисалы да мен Кудайдын буйругунда. Туура иштеңиз, Кудайдын буйругунан. Урматтуу аким, суроо уруксатпы? Буга чейин 198 объект, эгер жаңылбасам, алынат деп мэр өзү дагы башка маалымат булактарында да бар ушу маалыматты айтып келишкен да. Азыр сиз айтып жатасыз, эгерде чектен чыгып кеткен болсо, легкий конструкция болобу, кандай болобу алабыз деп жатасыз да. Буга чейин мэр мындай айтканда ушул жакта болгон үйлөрдүн баарын алабыз деген сөзү айтылган чынбы? Ошондо мэрдин айтканы туура эмес болот атабы? Берген маалыматы мындай айтканда. Берген маалыматы. Тактоо иретине да Темирлан. Тактоолундай мэр болсо айткан мыйзамсыз чыгып алган болсо туура түшүнсөң жөнүн айткан туура мол же деп мыйзамсыз мыйзамдуулугун мыйзамсыздыгын сот чечип берет деп атабыз. Мына ошону болуп атат. Сиз аны кайра эми 20-сында снос кылабыз деп маалымат беришти эле да. 20-сында башталат деп бүгүн биз координациялык кеңеште карадык. Жакын арада биз өзүбүз пландап койгон иштерибизди элде сот боюнчачы айтканда. Сот боюнча мен дагы айтайын. 90дон ашыгы бизде уже даяр. Сотко ишенбей дейм. Мына баары айтып атат. 20-дай 19-ун уже биз тапшырдык. Калганы болсо жакын арада бүт баары тактоолор жүрүп турат. Андан кийин ошол бүткөндөн кийин анан ошолордун баарын беребиз. Андан да көбөйүп кете бериши мүмкүн. 92-жылга барып атабыз да азырчы. Ошондо сиз Октябрь районуна эле жооп бересиз. Октябрь районунда ошо 92-жылдан кийинки баягы мыйзамсыз болду дегендердин баарын аласыңарбы же ушул эле жерби? Буга чейин прессада дагы биз урматтуу мэр дагы айтып берген. 124дөн ашык 124 чечим чыккан. Ошол парк Ататүрк боюнча. Ошол чечимдерди токтомдо прям дана жазылган. Ошол чечимдерди жокко чыгаруу боюнча бул чечим. 124. Мыйзамсыз 92-жылы. Мыйзамсыз база болгондорду кантесиз? 124 12-си бизде район администрация. Калганы болсо мэриянын чечиминен чыккан. Ошону жокко чыгаруу боюнча чечим. Ошонун баарын биз сотко берип атабыз. Жокко чыгарып койбойбу? Жарандар паркка тиешелүү эмес дагы үйлөрүбүз турат деп кооптонуп атышат да. Чеги качан такталат? Кайсына? Жарандар паркка тиешелүү эмес үйлөр дагы снос болот деп кооптонуп жатышат. Чек качан такталып бүтөт? Алар качан билишет мына бул үй кирет, бул үй кирбейт деп? Аякта уже уведомлениеде баарын уже тактап айтып беришкен.
эгерде кайсы үйдө мындай шектенүү болуп атса, что биз киребиз кирбейбиз, ал эми эме жана токтом алия тарабын айтып атасызбы, ал жака барып биздин адистер көрсөтүп берет, бул ал чечимде барбы жокпу, нече мындай. Массалык маалымат каражаттарына барбы маалымат? Мына биз элге түшүндүрүп бергенге ушул мына территория кирет, баягы демонтаждоого башка массалык маалымат каражаттарында схемасынан бери көрсөтмөсүнөн бери баардыгын көрсөтүп берген. Мына бияктан буга чейин, кайсыга чейин деп баарын көрсөтүп берген. Эгер дагы эметсеңиздер, бүгүн дагы мэрия тараптан такталып эмелер бар. Буга чейин мен урсаңыз, буга чейин массалык маалымат каражаттарына даана келип кеткен. Аны границасынан бери үстүдөн тартып, астынан да көрсөтүп, карта менен да көрсөтүп, баардыгы барган. Ачсаңыздар, соцсетини бүттүгү бар. Бизден жакшы айтып берет. Ошол биздин кирген эмес экен да, ошол карта Жакында эле жасаган болуп атпайбы? Ал ошол айтсаңыз, КДПге кирди эле. Чоо да массалык маалыматтар даярдык. Ихластык анан баланчаныкы байкеники деп өтөт. Кагаздарды колдоруңуздарга алгансыздар. Сотко берилет, ошондон анан кийин сотко чакырабыз. Калганы сот чечим чыгарып берет. Урматтуу аким, сиз айтып атпайсызбы? Муниципаль территорияга чыгып кеткен, кирип кеткен заборлорду, легкий конструкциялоо баарын алабыз деп атасыңар. Калыбына келтиребиз. Калыбына келтиресиңер. Биз колдойбуз аны. Биз колдойбуз. Эмне 92ге апарып, экөө бири-бирине карама-каршы келип атпайбы? 92ге апарганда кандай сиз заборлор жылдыр полностью алабыз деп атпайбы алар? 43 гектарды кайра алабыз деп атасыз. Мына сиздин мэриңиз айтып атат. Бириники менен бири эме болгон жок. Ал мэр аякта дагы так тактап берген. Кандай так сиз айтып атасыз? Эмесинде чечимди дагы бир жолу окутуңуз, болбосо отуруп туруп келсеңиз мен сиз менен да чогуу туруп окуйт. Аякта даана пашагой келген. Анан айткан эмес, бетиги объекттин алдында буну маалымат катары айткан. Азыркы учурда ушундай 198ден ашык объекттер бар. Ошону мыйзамсыз деген. А мыйзамдуулугу мыйзамсыздыгы мына сот чечип берет. Ушул постановленияны чыгарганга чейин, да, вы предусмотрели в бюджете расходы на возмещение имущества, например, да, которое, например, вы хотите под снос. Вы предусмотрели это в бюджете расходы? Компенсацию. Вот, например, статья 15 Конституции, да, 21 года. По решению суда путем справедливого возмещения всех затрат по отчуждению имущества. Вы должны были это предусмотреть в постановлении, что сначала вы должны возместить все расходы, потраченные на строительство, на покупку, и уже потом только. Аны сотко чечим чыгарып атканда аякта дагы анык эми уксаңыздар, сотто дагы аныктап берет. Возмещение. Биздики незаконный, биздики силердики незаконный. Ошон үчүн сотко кайрылып атпайсызбы? Ал конституцияны биге сот эки жактан карайт. Сиздикин да биздикин да карайт да. Ошонун негизинде болот. Сиздер болсо, мен дагы бир жолу айтайын. Ар кандай соцсетилерде, ар кандай бир эмелерди, мындай бир талаптарды кылып, мындай бир туура эмес маалымат кылып, азыр отуруп, бизди бай кедейге деді чечимде бир да сөз жок ал. Биякта байдын, анан кедейдин, анан баланча. Ошон үчүн ошон үчүн ар кандай высказываниялардан, ар кандай мондай провокациялуу немелердин эмесинен алыс болуңуздар. Мэрия буга чейин Ататүрк паркынын айланасындагы үйлөрдү алуу боюнча өзүнүн чечимин чыгаргандыгын жана дагы бир чечкиндүү кадамга барып жаткандыгын айткан жайы бар болчу. Аны бүгүнкү так ушу 20-сына койгон, бирок 20-сына мэрия өзү да келген жок, баягы снос кыла турган өздөрүнүн техникасы да эч кимиси келген жок. Болгону бул Октябрь райондук аким эле келди. Аким келип бул жака азыр эми сотко берилсин, сот чечсин. Андан тышкары биз баягы муниципалдык жерде чыгып кеткен заборлорду же конструкцияларды ошолорду алабыз деген баягы сөздөрдү айтып баштады. Мындайча айтканда, мэр буга чейин чечкиндүү эле ал жакта 198 үйдү алабыз деп аткан сөзүн аким жокко чыгаргандай болду окшойт.